Мен үчүн дагы ушул мамлекетибизде болуп жаткан ар түрдүү саясий өзгөрүүлөр кайдырга калтырбайт. Себеби дегенде мамлекетибизде канча жолу конституция өзгөрдү, бирок жашообуз өзгөрбөй келет. Мунун негизги тыянагы менин оюмча ушу конституцияны каалагандай эле президенттер каалаганча өзгөрткөндөн болуп турат. Бүгүнкү күндө мына жакшы юрист ага эжелерибиз айтты. Бул конституцияны өзгөрткөнгө дагы бир далил. Же болбосо ушул конституцияны өзгөртүүгө укук жагы барбы жокпу? Айтып жатасыздар, мына Чолпон Жакупова эжебиз, сиз депутат болгонуңузга абдан биз сүйүнгөнбүз. Себеби дегенде ушунчалык акылдуу, эстүү юристтер болбосо, жогорку кеңеш дагы бүгүнкү күндө таптакыр эле нөл болмок. Ошондуктан сиздерден суранычым, мына менин сунушумду угуп койсоңуздар. Эли журтубуздан эч ким уккан жок, же анализ жасаган жок. Ушул конституцияны кантип иштеди? Эмнеге өзгөртүлүп атат? Эмнеге бул изменение болуп атат? Менин оюмча бүгүнкү күндө ошол өзгөртүүлөрдү жасаганга, ошого биз же болсо өзүбүз пикирибизди айтканга, өзгөртүүгө даже укугубуз жок экен. Анда кандай кылабыз? Менин оюмча бул жерде азыр кеңешме түзсөк дагы, өзү сунуш берсек деле укпайт турбайбы? Ошондуктан мен ойлоймун, бул жерде биз чыгып эли журтка миң түшүндүрбөйлү, бирок түшүндүрүү эң зарыл элибизге. Себеби дегенде эл деген ушунчалык бизде азыр демократияны түшүнүп, акылдуу болуп калды жерлерде. Жаш балдар дагы интернет болуп, окушуп, жогорусудан окуп, түшүнүп калышты. Элибизге чындыкты жакшы юридический жактан маалыматтарды эшигин алып барып тарактатпай эле, барып ушул интернеттен эле жакшы ушундай чогулуштардан тыянакты чыгарып жеткирип туруш керек. Бир жагы. Экинчи жагы мен ойлоймун, мына эң бир биздин укугубузду раз укпаса, биздин сунушубузду укпаса, биздин сот системабызга да биз азыр ойлонуп турабыз, президентке баш ийет деп. Мисалы, сотко кайрылсак деле биздин сунушубузду мүмкүн кабыл албастыр. Бирок мен ойлойм, бир Аскаров, бир адам өзүнүн маселесин оонго кайрылып чечип алды. А биз болсо баарыбыз топтолуп, ушунчалык кыргыздын ишенген патриоттору топтолуп туруп, биз кантип ошо өзүбүздүн сунушубузду киргизип, ушул мисалы азыр айтылып атат, мыйзамсыз сунуштар, мындай бир далилденбеген сунуштар, керек эмес сунуштар, тез сунуштар, баягы азыр бир шайлоолордун эми шайлоо келип атса дагы мыйзамдарды, конституцияны өзгөрткөн сунуштарды кантип биз өзгөртө албайбыз? Ошондуктан биз сөтеке баягы үмүтүбүздү үзбөй, Конституциялык сотко, жогорку сотко кайрылып, же болбосо президентке кайрылып, дагы ушу сунушту кылып, кайра мыйзам ченемдүү иштерди жасашыбыз керек деп ойлойм.